Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, УТРКда подкаст кезектеги чыгарылышын баштайт. Бүгүнкү студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын эл артисти, композитор Калый Молдобасанов атындагы сыйлыктын Даңк орденинин ээси Каныкей Эралиева. Каныкей эже, студиябызга кош келипсиз. Кош келдик. Көрүүчүлөрүбүз илгиртпей түшүнсө керек, биз бүгүн музыкалык табит, музыкалык маданият тууралуу сөз кылалы. Алгач ушул суроо бергим келип турат. Деги эле биз өзүбүз дагы чыгармачылык чөйрөдө аралашып жүргөндүктөн кызык да. Музыка өзү музыкантка кайдан келет? Кантип мындай аласыздар? Музыка бул добуш да. Добуш. Добуш өзү эки бөлүнөт да. Табияттын добушу, жанагы бактын шуудураганы, деңиздин толкундардын үнү, суунун шылдыраганы, чагылган чартылдаганы, анан кийин бул музыкалык добуш депчи, жанагы куштардын сайраганы, адамдын ырдаганы, музыкалык асаптардын үндөрү ошо. Анан ошо музыка деген бул добуш. Искусство бул маданияттын бир бөлүгү да. Анан кандай десем, бул музыка бул добуш салуу, оон жаратуу, көркөм өнөрү, чыгарма жаратуу өнөрү, ошондой эле айлана чөйрөнү мындай көркөмдүк кылып калыбына берүү, ошондой эле үндүн, мисалы үчүн, адамдын ички дүйнөсүн добуш менен, үн менен, ошондо үндүн баягы өзүнүн баягы касиеттери бар да, бийиктиги, ыргактыгы, тембри, ошонун баарын айкалыштырып, көркөмдүк жыйынтыктоого жетишкөнү бул музыка да. Анан ошол музыканын оң жагы да бар, тетири жагы да бар. Ошол музыка бул аябай көп түрдүү да. Өзүнчө алам. Өзүнчө бул түпсүз океан десем болот да. Себептен дүйнө өзү мындай бир ыргактан турат го. Ооба, ыргактуу, көп ыргактуу да музыка. Көп ыргактуу. Ооба. Сиз өзүңүз ошол ыр дүйнөсүнө, музыка дүйнөсүнө кандайча келип калдыңыз? Сиздин каныңыздагы бар касиетпи, же кандайдыр бир түрткүлөр менен ушул нерсеге келдиңизби? Бул музыканы бала кезимден эле да. Ушу мен ата энем, анан мен тайынем колунда чоңойгом да. Ал киши темир комуз шерт ойноп, анан акырын ырдап койчу эле. Ошонун баары мага бир таасирин берсе керек, себеби бала кезимен, ушу кичинекей кезименен ырдыга өзгөчө ушундай бир ырдагым келе берчү да. А дегенде мен баягы мектепке келгенде баягы жазып окуй баштагандан дептериме бир кайрыктар келип, өзүнчө бир ыргак жан дүйнөдө бир ушундай бир булак тыбырап, бир көзүн ача албайт го, булактын көзүн ачышка. Ошондой бир нерсе көкүрөгүмдө ушундай бир тыбырачу да. Анан ырдагым келип, аябай ошол дептериме бир нерселер жазып, уйкаштык менен, уйкаш издепчи. А дегенде ыр жазып баштагам. Анан кийин ошол баягы ыр сабагы бар да, баягы башталгыч мектепте окуганда, анан ошо ким ырдайт дегенде эле анан мен деп, анан Каныкей чык доскага деп, анан эжебиз да, ошентип Калиша деген эже эле, анан ошо чыгып анан ырдап үйрөнгөн, радиодон уккан ырларды мектептеги жанагы сабакта бизге окуткан, жаттаткан ырларга оонго салып, ошо ырларга салып оонду ырдачумун да. Анан ошондон башталды деп ойлойм да, ошо башталгыч класстан эле. Эрте башталып турат. Эрте башталды да. Бул суроонун төркүнү ушунда болуп турат да, кыргыз, эми түптүү элдин баарында деле бар. Ошентсе да кыргыз баласы, кыргыз дүйнөсү башталганда ыр менен, анан бүтүп баратканда да ыр менен экен. Ооба. Ыргак, музыка бул кыргыз баласын дайыма коштоп жүргөн феномен экен. Төрөлгөндөн баштап өмүр өткөнгө чейин, аягына чейин музыка коштоп жүрөт да.
баланын бешигиринен башталган. Ошол эненин бешигири, ошондон баштап баягы биздин рухубузга сиңет экен да, адамдын жан дүйнөсү ыр менен, биздин манасыбыз менен, комуздун күүлөрү менен, эненин ошол жанагы бешигири менен азыктанат экен да. Улам чоңойгон сайын баягы жан дүйнөсү тиги баягы боштук боло баштаганда ырыгып, комузду күүлөрүн угуп, баягы анан өзүнүн ушу жан дүйнөсүн азыктандырып, ошо менен жашайт адам. Мен бир маектериңизден угуп калдым эле, ак дала менен балыкчынын ортосунда чоңойгом депчи. Башкача айтканда ушул элет менен тоонун тарбиясын, маданиятын, баалуулугун тең сиңирген инсансыз да. Анан окуу жайга тапшырдыңыз, музыкалык билим. Ошол музыкалык билим, жогорку билим жөнүндө сурагым келип турат да. Баланын жанагы талант, ыргакка болгон, музыкага болгон, ушул улуу дүйнөгө болгон таланттарын билим кандай ачат? Айрым учурда угуп калабыз. Тескерисинче билим айрым чектөөлөргө салып коет дейбиз. Мунун канчалык деңгээлде чын бышы бар? Деги эле ушул билим жөнүндө. Бул таланттуу адам сөзсүз билим алышы керек, музыкалык билим алышы керек да. Музыкалык мектептен, жанагы орто окуу жай, музыкалык окуу жайынан, анан консерватория или же болбосо жанагы Бүйүк Сарай Бейшениловдун консерваториядан билим алып чыгышы керек да. Бирок өзү башканы эмет, бирок музыканы жакшы көрүп ырдап жүргөндөр бар, алар көп да. Бирок профессионал музыкант болуш үчүн бул сөзсүз терең билим алышы керек. Жана ошондой эле ал билимден тышкарыда өзү изденип, дайыма ушул тиги баягы спортсмен кандай заниматься этет, ошондой профессионал музыкант дагы изденип билим алышы керек да. Жанагы тубасалуулук менен баягы экөөнүн катышы кандай болот? Же камыр-жумур болуп аралашып кетеби? Жок, тубаса талант болсо, ошо талантын дайыма баягы бычакты бүйлөп турат го, ошондой эме кылып туруш керек да, азыктандырыпчы. Курчутуп туруш керек. Болбосо баягы билим, тубаса талант, бирок ошо талантты багыш керек да. Багып, аздектеп, ошону аябай дайыма такай заниматься этип туруш керек. Болбосо тубаса талант деле акырындык менен жок болуп кетиши мүмкүн. Ооба. Сиз обондон баштап соната, кантата, айтор, сүйүта бардыгын жазган композиторсуз. Анан ушул обондон сурагым келип турат да. Обон тексти жетелейби же текст обонду жетелейби? Же экөө акылашканбы? Себеби биринчи сөз болушу керек да. Эгер айтат го, мен музыка жазып алдым, обон жазып, анан ушу сөз издедим, анан деге бул туура эмес деп ойлойм да. Себеби сөз ошо обон чакырат, музыканы чакырат да. Себеби жакшы сөз болсо, сенин көңүлүңдөгү, жан дүйнөңдөгү баягы ойго, ошо сен изденип аткан нерсеге сөз аябай чоң таасирин берет да. Сен дегенде жазып алып, мындай озуп жазып койдум, анан тиги сөз туура эмес деп ойлойм. Сөз бир кандайдыр учурда өйдөлдөй болуп калат да. Тиги баягы биринчи музыкасын жазып, анан сөздү издегенчи. Ал эми мен дайыма сөздү издеп, сөз берметин издеп, анан ошого жараша анан толгонуп жазам. Могу чыгарма жаратып аткан кезде дайыма эле оң таасир, оң позитив маанайда гана жаралабы же негатив маанайда дагы терс мындай кайгырып турганда да жаралабы? Ушул экөө тең, эки учурда тең жаралат да. Бул айтып болбойт да. Мисалы үчүн кубанганыңда дагы мында позитивный ырлар, кайрыктар жаралышы мүмкүн. Ал эми кайгырып, настроениең жок болгон учурда дагы баягы инструментке отурганыңда ошондой обондор жаралышы мүмкүн да. Кайгылуу или бирок ошо баары бир сөз керек да. Ошондо деле сөз керек. Сөз керек да, ошо сөзсүз ошо сөз жардам берет. Жакшы сөз керек да, жакшы чыгарма. Тарбия жөнүндө сурагым келип турат. Эми тарбиянын, баланы тарбиялоонун, адамды тарбиялоонун түрлүү жолу бар эмеспи? Окутуп тарбиялайт, какыс кукус кылып тарбиялайт.
анан музыкада тарбиялайт деп. Мен ушул музыка таануучулардын көп угам да бүтүндөй бир муунду бир музыка менен ары же бери кылып койсо болот депчи. Башка айтканда, музыканын адам тарбиясындагы орду таасири аябай чоң да музыканынчы. Мисалы үчүн тиги еврей калкычы баласы төрөлүп бири 4-5 чыккандан баштап эле колунан жете эле барып же фортепиано окутат же болбосо скрипка окутат. Се ушу жан дүйнөсү кооз болсун депчи. Ушундай да. Анан кийин дагы мындай деп айткым келет. Ошо Европа улутундагыларчы, орустар деле ушу баягы аябай баягы эненин боюнда болгондон баштап жанагы Шекспирдин сонеттерин ырларын окуп, ошо ички дүйнөсүнө ичиндеги жаткан балага таасир тиет деп ушундай окушат да, жакшы эмелерди, жакшы музыка угуп. Анан кийин жакшы ушу баягы англис тилинде сонеттер барго, сонеттер. Ошону окуп өзү рахат алат, анан ичинде жаткан баягы балага дагы таасири чоң деп эме кылышат да. Себеби ошо бала төрөлгөндөн баштап жан дүйнөсү бай болуп төрөлөт, чоңоет депчи. Анан ошондой эле мындай классикалык музыкаларды угуп, баягы Бахтын, биздин жанагы Шопендин ошо чыгармаларын угуп, балдарына кичинекей бешикте жатканда да угузуп, ушинтип үйрөтөт, чоңойтот да. Бул жерде музыканын жаш наристеге тийгизе турган таасири аябай чоң болот деп. Себеби ошо духовно аябай богатый болот, жан дүйнөсү бай болуп чоңоет депчи. Бул илимде дагы эме кылганда, илимде да бул атайын ошо иштеп изилдеп чыгышкан да. Ошон үчүн бизде да кыргыздар бала төрөлгөн элек деле комуздун көөлөрүн угуп, манасты угуп, манас айтканды. Анан кийин ушундай элдик ырларды угузуп чоңойсо, ошонун жан дүйнөсү аябай бай болуп, улут патриот болуп чоңоет да. Анан кийин себеби азыр биздин жаштар жалаң эле тиги эмени ырларды угуп атпайбы? Азыр мутант ырлар көп да. Ошолорду угуп, анан бирок баары бир мезгили келет, баягы кыргыздын өзүнүн комуз күүсүн уккусу келет, манасты уккусу келет. Ушундай да, баары бир гендеги нерсе бир эмеге келет экен да, көтөрүп чыгат экен да. Ошол мен бир музыка изилдөөчүлөр менен маектешип калганда айтты эле да. Адамды ойготуучу дейт, анан уктатуучу музыкалар болот. Эгерде бала ошол кайсы бир баягы салттуу бир коомдо чоңоюп, бирок аны унутуп калган күндө дагы ошол байыркы музыкаларды, таасирдүү музыкаларды, ошол күүсү болобу, элдик өзек чыгармачылыгы ошону айткан кезде балада жанагындай өчүп калган, унутулуп калган клеткалар ойгонуп, шыктанат депчи. Ошондор жеңет. Бул эң туура. Себеби баары бир айтып атпаймынбы? Кээ бирлер айтат го, жаштар, ой, комузду уккум келбейт, кыргыздын ырларын вообще уккум келбейт, азыркы жаштарда. Көп учурда да, бирок баары бир 30-40-ка келгенде ошо баягы өзүндөгү генде жаткан нерселер ошону уккусу келе баштайт да, анан өзү эле берилип уга баштайт. Музыканы менен дарылайт, музыка менен жок кыла алат. Жанагы рок музыка, тяжелый рок дегендер адамды жиндий кылып коет да. Ошо бирок жакшы жана классикалык музыкалар аябай ушундай бир сонун бир аябай жан дүйнөңдү ушинтип эркелетип, ушинтип адамга бир сонун тиги маанай тартуулай турган музыкалар бар. Алар аябай пайдалуу. Жанагы ушул эле ойду айдачы. Музыканын азыр эме түрү көп да. Адамдын акыл эси өскөн сайын укмуштай түрлөрү чыкты, жанрлар да көп. Анан жанагы элдик музыкаларды жаңыча иштеп чыккан, жаңыча жанагы музыканын башка жанрларынан техного салып, башка рокторго салып, музыкалык коллаборациялар жасап, элге жеткиликтүүлүгүн башкача өңүктө берген дагы чыгармачыл топтор бар да. Деги эле ушул элдик музыканын заманбап жашоодогу орду кандай?
жанагындай жаңыча иштеп чыгатышпайбы, бул бир четте жакшы деп ойлойм да. Себеби дегенде жаштар ошого умтулат. Жаштар умтулат ошондой нерсеге. Анан кийин ошону аябай кандай десем, ошону жаштарга кыргыздын улуттук өргүүсүн ошондой кылып, ошондой тартипке салып туруп чыгарып, көбүрөөк эме кылса, тартуу кылса, мунун эң чоң пайдасы бар деп ойлойм. Себеби дегенде өсүш керек да. Өсүш керек. Бул абдан жакшы нерсе деп ойлойм. Музыкалык табит. Музыкалык табит бул коомду тарбиялаган, коомдун кандай экенин билдирип турган бир көрсөткүч экен да. Аны кантип тарбиялайбыз? Кантип калыптандырып, кантип түзөсө болот деген музыкалык табитти? Эми кандай десем, музыкалык табитти өстүрүш үчүн деп ойлойм, бала бакчадан баштаса да, өзүнчө атайын программа мененчи кичинекей бала бакчадан ошо жана балдар ырлары, ата мекенди сүйүү жөнүндө, апа ата жөнүндө, анан кичине акыл билги, ыйман жөнүндө ушундай ырларды балдардын жан дүйнөсүнө төп келе турган, балдар угуп ырдай турган ырлар керек да. Бала бакчадан баштап, башынан тетиги. Биз мына бир муун жок болду да, себеби дегенде мына пересту кайра куруу болду, анда нидо музыка болду да. Ошо мезгилде бир муун Атайбек айтып калат, мен жолдошум, бир муун жок болду депчи. Себеби ар кандай ырлар кирди, интернет аркылуу, телевидение тияк бияк аркылуу кирди да. Анан ошол муун менен, ошол муун, ошол ырлар менен, ошол музыка менен тарбияланып калды. Ошон үчүн биз өз улуттук ырларыбыз, күүлөрүбүздү бакчадан баштап, комуз күүлөрү менен, биздин элдик ырлар менен, акырындык менен сиңирип, кайра башынан баштап тарбиялаш керек да. Табит ошондон өсөт, калыптанат да. Анан эми азыркы муун табит азыр бүт жалаңдай жеңил желпи, той топур да ырдала турган ырлар менен чектелип атат да. Ошонун негизинде, ошон менен азыр биз ошо күн түндөй ырдалып атат. Кандай десем, эмне алар, бул жашоо. Оокат кылыш керек. Оокат кылыш керек дегендей. Алар эмес, жаштар эмес, биз деле ошондой жеңил ырларды ырдап, анан баягы той топурга барганда ырдасак деп, себеби жашаш керек, эме кылыш керек ошо менен. Элге да ошондой өтүп атпайбы? Ошо өтүп атат да, ошо өтүп атат ошондой ырлар. Куда тосу, куда деген, кудалар деген ошондой деңгээл болуп атат азырчы. Бирок бул мезгилде өтөт. Бирок антип эле отуруп калбаш керек. Жалаң той топурдун ыры менен. Мен ойлойм, жакшы ырларды, жакшы чыгарманы жаратып, жаратмандар да, композиторлор, оюнчулар, акындар, акырындык менен ошол элдин табитин, жаштардын табитин өстүрүш керек. Жанагы бир мен респонденттерим бирөөсү ушинтип айтты эле да. Биз күүнү укканды унутуп калдык депчи. Күүнү укканда ыйлап укчу менин аталарым деп айтты эле да. Ал анда күүнү башкача угабы? Күүнү угууга кандайдыр бир даярдык керекпи деген суроо туулат да. Демек, адамда жанагындай бийик деңгээлдеги ыргактарды угууга даярдык керек окшойт. Эң туура, даярдык керек да. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, бала бакчадан баштап, ошо кандай десем, эми кенедей эмес, бир жанагы даярдоо, баягы башталгыч мектептерден баштап комузду күүлөрүн угузуп, бул эмне үчүн акырындык менен сиңириш керек да. Ошон үчүн жана эбирейлер балдарын жетелеп барып, атайын эринбей, чоң эне чоң атасы, ата энеси барып сабак алдырып атпайбы? Кийин ал музыкант болуп чыгабы, чыкпайбы? Бирок мунун жан дүйнөсү бай болуш керек. Буга сиңсин депчи, үйрөнсүн депчи. Бизде азыр, бирок мен азыр сүйүнөм, кичинекей балдарына кичинекей комузду ээрчитип көтөрүп алып, ата энеси. Бул эң жакшы көрүнүш да. Кийин кездерде мага көчөдө деле комуз көтөргөн балдар аябай көбөйдү. Аябай көбөйдү да. Ошо анан демек биздин кыргыз музыкасы, улуттук музыка жок болуп кетпейт деген
бир жакшы эме бар да, ой бар. Сүйүнөсүң да ошо. Кантке сиз педагогсуз дагы. Ушул мисалы могу бизге жаш ата энелерге бир суроочу кеңеш да. Баладагы музыкалык шыкты кантип байкаш керек? Бала ырдап атса эле, кыңылдап атса эле ошол деп чечим чыгарабызбы же кандайдыр бир өзгөчөлүктөрү барбы деген суроо да. Балдар сөзсүз мындай клеткалары баарында бар да, баягы таланттыкы, музыкалык жөндөмү бар да. Кээ биринде кеч ойгонот, кээ бири болсо эрте ойгонот да. Ошону байкап калса, ушу айтып атпаймынбы, жанагы тиги эме кылыпчы ырдап эле ритми бар, музыкалык баягы тиги эс тутуму жакшы, памяти жакшы, музыканы жакшы эме кылып өздөштүрүп атат депчи. Кээ биринде бар, кээ биринде жок. Аларды акырындык менен ойготуш керек да, ойготуп. Анан ошон үчүн если окутам десең, окутуп көрүш керек. Сөз музыкагачы. Анан музыкант сөзсүз музыкант болуп кетет деп ойлобош керек да. Бирок анын баягы жан дүйнөсү, руханий дүйнөсү бай болот да. Адам катары өссүн. Адам катары, бул кыргыз катары кыргыз болуп чоңоюп ганына ошол нерсе аябай чоң таасирин тийгизет. Ошон үчүн окутуп көрүш керек да. Биздеги музыкалык маданият мурда кандай эле, азыр кандай болуп калды? Биз музыка таануучу болбосо деле адамдардын багыты музыкалык маданияты кандай болуп атканын азыр учкай айтып атыңызбы? Деги эле ушул музыкалык маданияттын саясаты кандай жүрүш керек да? Музыкалык маданиятыбыз мектептен эле башталат да. Мектептен биринчи. Азыр бирок ошону бир өтө өкүнүчтүү, кейиштүү нерсе биздин убакта совет доорунда аябай көңүл бөлүнчү. Мектептерде ушундай музыка сабагы өтүлүп, өздүк көркөм чыгармачылык кружок иштеп, комуз, жанагы сүрөт, анан кийин бий деп аябай кийин кайра куруу замандан баары жоюлган. Музыка мугалиминин деле кадыр эмес, бир жумада бир эле бүттү, анан кийин жок кал. Анан кийин азыр кандай экенин билбейм, азыр деле вообще артка кетти болуш керек. Канкеже, үй бүлө тууралуу суроогум келип турат. Жар тандалабы же буйрулабы? Эми кандай десем, бул баардыгы нерсе Кудайдан, жогору жактан да. Маңдайга кимди жазса, буйруп насип этсе ошо деп ойлойм да. Анан кийин ошол кандай десем, ошо Кудайдан да, баардык нерсе Кудайдан. Анан өзүнүн тандоосунан дагы болот деп ойлойм. Өмүрлүк жолдошуңуз Атайбек Бөдөшев агай менен түтүн булатканыңыздарга 50 жылдан ашкан, Ооба. 50 жыл деген мындай колго саналган менен бул өтө үй бүлөлүк турмушта бул укмуштуудай доор, укмуштуудай окуялар, укмуштуудай баягы кырдаалдар дегендей айтор, ошонун баардыгын ийгерип, жайгарып, ошол учурда чыгармачылыкка дагы көңүл бөлүп, аны да таштабай эмгек жаратып, ийгилик жараткан бул өтө эле татаал деп нерсе деп ойлойм. Мына ушундай учурда дагы сиздердин чыгармачылыгыңыздар башталгандан ушул күнгө чейин дагы деле уруштап турганы элге берип аткан эмгегиңиздерден билинип турат. Элге жасаган кызматыңыздардан билинип турат. Ушул эки чыгармачылык кишинин бир үйдө түтүн булатышы чыгармачылыкка кандай таасир этет? Бул тиги аябай кызык суроо чын эле. 50 жыл ичинде ата экөөбүз эгиз кооздо ээрчип алып, кыйынчылыкты көрдүк, жакшы учурлар болду, кыйын учурлар болду, ачка калдык, ток калдык, бирок бизди ушу бириктирип, аябай кандай мындай үй бүлөбүздү чачырап кетпей чогуу жүргөнүбүз болду да. Өнөр болду, музыка. Ушунда гастролдоп жүрдүк, бүтүн ушу Кыргызстаныбызды, кыргыз жерибизди, элибизди кыдырып,
кандай десем гастролдоп жүрдүк да, көп биздин жаштыгыбыз ошо гастроль менен өттү да. Анан кийин ошол улам жаңы бир чыгарма жазып алып, анан экөөбүз бири-бирибизди сындап, бул жери мындай болуп, тиги жери тигиндей болуп калды деп, анан ошо азыр кандай десем быштык да ошо менен. Бышыдык. Бири-бирибизге болгон баягы урмат, сый, үй-бүлөнү бекем кылып, бириктирип аткан ошо өнөр болду деп ойлойм да. Азыр башка, мисалы үчүн Атайбек башка бүлөө куруп, мен башка бүлөө куруп кеткенде мындай эмеге жетет белек, жетпейт белек, ким билет. Бирок Аллага миң мертебе ыраазыбыз, ошо экөөбүздү кошуп, баш коштуруп, анан таланты биз чыгармачылык менен иштетип койгонуна да. Кадыкеже, мисалы экөөңүздөр тең жазасыздар, чыгарма жазылып бүттү. Ошондо биринчи сынчыңыздар кимдер? Бири-бириңиздер да? Ошо экөөбүз да баягы. Анан мен Атайбек агейде мен биринке жаздым, окуп көрчү дейт. Анан мен алаксып же телевизор көрүп же анан туруп алат деп кой турчу десиң деп, жок уксаң оюңду айтчы деп. Анан кийин угуп мен сынды айтам, кээде урушуп эле кетебиз. Топ эле аябай. Кайра анан кийин мен да кээде мен угуп көрсөң десем, анан угуп туруп кээде мынтип коет да баягы. Пойдет деп койсо мен чычалып кетем да, эмнеге пойдет? Айт деп. Орто сары жок айтпайсыңбы десем, пойдет деп койгондо эле күйүп кетем да анан. Бирок ошону кайра чыгарма биздики ошо кайнап турат да. Өчүп калбайт чыгармачылыгыбыз. Анан кийин бири-бирибизге сын айтып, эме кылганда кайра баягы курчуп, анан кээде өчөчтүк да бар да, атаандаштык да, эрегишип, ушундай анда сен мындай жазсаң, мен мындай жазам деген учурлар көп болот да. Ошо кайсыл ырларыңыздан баштап ушундай эл ырдайт турбайбы, мен чыгарсам да болот экен, демек чыгара берсем болот экен да дегенде бир өзүңүзгө шык дем кайсы учурда болду? Кайсы ырыңыздан кийин болду? Биз тиги эмеден бала кезден баягы Ак чөлмөк деген баягы экөөбүз жаңы үйлөнүп, анан ырлары чыга баштаганда Атайбектин туулган жер сагындырып деген ырын. Анан эңсөө, Атайбектин эңсөө деген ырын мен ырдап, анан ошону тиги биз баягы кандай десем кыйналып, кысталып, жетпей жашадык да. Ошондо бир тойго барып калсак, Кара Балта жактан, анан ошо эңсөнү бир апа карап эле калган экен. Ошол апа ырдаса, анан таң калып, биздин ырларды ырдайт турбайбы деп ошондо шыктанып, Атай экөөбүз бири-бирибизди карап, биздин ырларды элдер ырдайт турбайбы деген эме ошондон башталды да. Чын эле анда биз тойго барчу эмеспиз да, тойлорго барчу эмеспиз. Анан бир ушу бир эме болуп калып, ошо жактан барып, анан ошо апанын ырдаганын көрүп, анан деп биздин ырлар көрсө элдер ырдап сиңе баштаптыр деп баягы. Анан дагы жазалы, дагы мындай да экөөбүздү мындай да, дагы жазалы, жакшы жазалы, баягы жасалмалуулук, анан окшоштук, бир туура бир болот го, бир оочу кайра кайталып ошондой болбосо экен деп ичибизден эме кылабыз да. Анан ошо элдин ырдаган, баягы элдин арасынан ырдап чыкканы бизди кадимкидей шыктандырат, стимул берет да. Ой, чын эле жакшы, кичинекей балдар ырдап чыкканы аябай деп ошо дагы жазалы, жакшы изденели, иштейли деп ошо менен жашайбыз да. Кичинекей балдар деп калбадыңызбы? Адатта ушул чоң кишиге жазган чыгарма менен балага жазган чыгарма, мындай чыгарма бир тармак болгон менен эки башка чоку да, эки башка дүйнө. Ошонун айырмасын сурагым келип турат да. Балага жазууда кандай өзгөчөлүктөр, анан баягы кыйынчылыктар бар? Балдарга жазган аябай кыйын болот. Себеби балдардын жан дүйнөсүн сезиш керек да. Ошол учурда сен жазып атканда бала болушуң керек.
бала болушуң керек да, ошондой таза, ошондой мындай кандай десем, ички дүйнөңдө бир тазалык болуш керек. Ансыз жаза албайсың. Ошо баладай баладай болушуң керек да. Анан ошондо жаралат. Ырдуу үйдө чыр жок да. Ооба. Ыры көп үйдө чыр аз дегендей. Туура. Дайыма элибизден ар бир үй бүлөдө, ар бир коомдо ушул ыр жаңырып турсун. Айтканыңыз келсин. Ошондой болсун элейм. Ишиңизге ийгилик болсун, Каныке эже. Керектүү кептериңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушуну менен бүгүнкү УТРКда подкаст көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Келерки эфирден кездешкенче аман туруңуздар.